Биздин берүүнүн каарманы катардагы эле аял. Анча чоң эмес шаарда жашайт. Бирок башкалардан ак көңүлдүүлүгү, боорукердиги менен айырмаланат. Рада Хайрушова бала кезинде эле өчүрлүгү менен ийгиликтерди багындырган. Мектепте жакшы окуп, юридика академиясын артыкчылык менен аяктаган. Ошондон бери каржы компаниясында юрист болуп эмгектенип келет. Я закончила среднюю школу номер 17 в городе Уральске с отличием. 17 мектепте артыкчылык менен аяктадым. Ушундан кийин юридикалык академияга тапшырып, аны да кызыл диплом менен бүтүрдүм. 17 жашымдан иштеп баштагам. Түшкө чейин сабакка барам, түштөн кийин жарым коюмга иштейм. Анан кечки 6-дан 10-го чейин бухгалтердик курска каттайм. Ишемби, жекшембиде англис тил курстарына барам. Бир да эс алуу күнүм жок эле. Бирок окууда кыйын болсо, таймашта жеңил болот деп коюшат эмеспи? Бул чын сөз, туура. Но, как говорится, то, что тяжело в учении, легко в бою. И это действительно так, это правда. Биздин каарман үй бүлө күттү, албетте балалуу болду. Баары өз агымы менен кете бермек, бирок Раданын дүйнө таанымын бүтүндөй өзгөрткөн бир окуя орун алды. Когда я родила своих мальчиков-двойняшек, то мы некоторое время лежали в перинатальном центре, набирали вес. Эгиз уулдарымды төрөгөндө салмактары нормага жеткенче ооруканада жатып калдык. Эң заманбап инкубаторларда жаткан балдарды өз көзүм менен көрдүм. Медициналык жактан бардык шарт бар, бирок апалары жанында эмес. Ымыркайлар жалгыз. Ооруканадан чыккан соң төрөлбөй жатып жалгыз калган балдарга жардам берүү керектигин түшүндүм. Тем детям, которые остались там одни совершенно, не успев появиться на свет. Өз баласын кароосуз таштап коюуга ар бир эле адам даабайт. Көпчүлүгү эми төрөлгөн ымыркайдын бешенесине ушул тагдыр жазылган экен деп ойлонушат. Дагы бир тобу жооп таба албашы турган кеп. Мой разум отказывается понимать, как... Өз баласын таштап койгондорду менин акыл эсим кабыл албайт. Аял, эне, адам катары мен азырда баланы таштап кетүүнү актаган бир да себепти билбейм. Энелери таштап кеткен наристелерди көргөндө бала өзгөнүкү болоорун түшүндүм. Веских причин, по которым можно оставить свое дитя. Эч бир айыпсыз жанды азапка салгандардын мойнуна оор жүк кечирилгис күнөө тагылат. Бала оорулуу төрөлсө да ал бакма ата-эне же социалдык кызматкердин колуна баргысы келбейт. Ар бир наристе өз энесинин койнунда болууну кааларын бардык эле аялдар түшүнө беришпейт. Я не планировала этого ребенка. Приехала в город учиться, и о беременности. Мен бул баланы күткөн эмесмин. Шаарга окуганы келгем. Кош бойлуу экенимди өтө кеч билип калдым. Баланын атасы мага үйлөнүүдөн баш тартты. Ата-энеме мындай жаңылыкты айта албадым. Алар мени түшүнмөк беле. Анан бүт айылга уят болмокпуз. Никесиз төрөдү дешмек. Төрөп анан аны балдар үйүнө таштоодон башка менде жол жок болчу. Албетте кыжаалат болдум. Таңды уйкусуз аттырдым. Бирок ушундай чечим кабыл алдым. Башка жол жок. Баары жакшы болот деп үмүттөнөм. Баланы бага алчу, жакшы үй бүлө. Асырап аларына ишенем. Переживала и не спала по ночам, но я приняла такое решение, потому что у меня не было другого выбора. Адамдар ар түрдүү. Кимдир бирөө үчүн бакыт бул деңиз жээгиндеги хан сарай, кимдир бирөө үчүн бакыт бул наристе оролгон жалайык. Ондайларды мен истемейм, жактамайм. Боорукердик ырайымдуулук бардык эле адамга берилген эмес. Бул касиеттерге ээ киши гана өз жолундагы тоону омкорууга даяр. Я сказала своим друзьям, знакомым, что планирую поехать. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга жардам берүү ниетими дос тааныштарыма айттым. Алар муну кубануу менен кабыл алып, жардам бермей болушту. Ошентип перинаталдык борборго бир күнү жалайык, кийим-кечи, гигиена каражаттарын алып келдик. Бул көрсөтүлгөн алгачкы жардам эле. Анан башка иш-чаралар башталды. 5 жыл бою биздин чоң команда атайын мектептердин баарын, интернаттарды, балдар үйлөрүн кыдырып чыкты. Это была первая помощь, которая была оказана.
Көп адамдар үчүн бир аз эле жардам баарын чечиши мүмкүн. Ушул маалда алар дүйнөдө кайрымдуу кишилери али бар экенин түшүнүшөт. Бул менин биринчи балам. Жардам берип жаткандардын баарына рахмат. Уулумдун атын Ансар деп койдум. Аны мен көп күткөм. Кимдир бирөө жардамды кубануу менен кабыл алат. Дагы башкасы муну катардагы эле көрүнүш деп билет. Айрымдар болсо кайрымдуулукту өмүр бою эсине түйүп, башкаларга да жакшылык жасаганга аракет кылат. Я сама из многодетной семьи. У нас в семье 4 детей. Мен өзүм көп балалуу үй бүлөдөнмүн. 4 балабыз. Агайыным, анан сиңдим бар. Мектепте окуган кезде бизге да жардам беришчү. Ошондо чоңойгондо кимдир бирөөгө жардамым керек болсо, сөзсүз көмөктөшөм деп максат койгон элем. Кому-то помочь, то я это сделаю. Жакшы ниет жана көңүл кош карабоо Рада менен досторун бекем байланыштырып турат. Кайрымдуулук жасаган жылдар көз ирмемдей эле өтүп кетти. Уже сейчас, на сегодняшний момент, когда вот уже 5 лет позади, могу сказать, что в нашем городе и вообще в нашем 5 жыл артта калгандан кийин мен айта алам. Биздин шаарда, Казакстанда ак көңүл боорукер адамдар абдан көп. Бардык кыздар балдардын өз иши, түйшүгү бар. Бирок алар мен менен чогуу интернаттарга барышат. Кайрымдуулук үчүн алтындай убактынан 1-2 саат таап алышат. Көп акчалуу болуштун кереги жок. Кайрымдуу иштерди миллионерлер гана жасайт деген көнүмдөр, жаңылыш пикирлер бар. Акча саябай көп адамдар муктаждарга кандайдыр бир каражат бөлүшү мүмкүн. Ал эми кайрымдуулукту ар бир адам жасаса болот. Я же считаю, что благотворительностью может заниматься каждый. Бала кезден үйрөнгөн үй бүлөлүк баалуулуктар ар бир адамдын жашоосунда из калтырат. Биздин каарман бул жагынан жолдуу. Анын ар бир баштаган ишин үй бүлөсү колдоп турат. Свою супругу я в ее начинаниях как бы поддерживаю, потому что понимаю, что Дүйнөдө жакшылык жасоо биринчи орунда туранын түшүнөм. Ошон үчүн жубайымдын ар бир жасаган ишин колдойм. Эгер адам баарына чын жүрөгүнөн мамиле кылса, дүйнө жаркыраак болот. если человек с открытой душой и сердцем будет относиться ко всему, то и мир станет светлее. Она является моей снохой, но тем не менее у нее есть энтузиазм. Ал менин келиним. Анда өзгөчө шык, энергия бар, жардам берет, кайрымдуулук иш-чаралар, концерттерге барып, элге жакшылык жасаң, кайтарымы да ошондой болоруна көзүм жетти. Я все больше убеждаюсь в том, что когда разумный сеешь, и такой же ответ получаешь. Эгер дүйнөнү өзгөрткүң келсе, өзүңдөн башта, башкаларга үлгү бол. Бул жөн эле сөздөр, бирок жашоодо ал өзгөргүс чындык. С Радой мы познакомились год назад. Мы, получается, работаем в одном здании. Рада менен биз 1 жыл мурун тааныштык. Бир имаратта иштейбиз. Бир жолу жаңы жылдын алдында ал мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардан кат алыптыр. Ошондо мен да балдарга колумдан келишинче көмөк көрсөтөм деп чечтим. Вот. И тогда я решила тоже для себя, что хочу попробовать помогать людям, где чем смогу, детям. Кайрымдуулук концерттеринде, иш-чараларда таанышкан адамдар бара-бара Раданын жакын досторуна айланды. С Радой мы познакомились, это был телефонный звонок, который она мне сделала. Позвонила и как бы вот мы... Рада менен мен телефон аркылуу таанышып калдым. Ыктыярчылар балдар үйүнө барып, жардам көрсөтөбүз деди. Мага да бул идея жагып, мен да аларга кошулдум. Ошентип мына 5 жылдан бери Рада экөөбүз кызматташып келебиз. Не нужно самой бегать, суетиться, да, а хочется поехать на самом деле и помочь детям, подарить им радость, там, песни, танцы, увидеть их улыбки, да. Рада Хайрушева ыктыярчылар менен акыркы жолу барган жайлардын бири Шаңырак жаштык үйү. Мында балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү жашашат. Дом университета «Шаңырак» сегодня проживает 116 воспитанников бывших детских домов, школы-интерната, из них 26 семейная пара. Шаңырак жаштык үйүндө азыр 116 балдар үйүнүн тарбиялануучулары жана бүтүрүүчүлөрү жашашат. Алардын 16сы жубайлар, 15и жалгыз бой энелер. Балдардын саны 61, анын ичинен 23-ü мектепке барышат. Бүгүнкү иш-чара балдарга арналган, аны Рада Хайрушева жеткилейт. Ал биз менен тыгыз байланышта болуп, майрамдарда бизге жардам беришет. Балдарга концерт коюшат. Они с нами держат контактную связь.
Они постоянно помогают на празднике, любом приходят и детям такие концерты устраивают. Сегодня к нам в Шанрак приехали волонтеры. Волонтеры сделали для наших детей замечательный праздник, показали замечательный концерт нашим детям. Дети веселились, играли. Бүгін ыктыярчылар келип бизге балдарыбызга концерт тартуулашты. Балдар ойноп, ырдап, бийлеп шаңга бөлөндү. Алар жыргаса биз сүйүнөбүз. Ата-энелердин атынан бизге жардам берип аткан, сонун концерттерди уюштурган ыктыярчыларга рахмат айтабыз. Иштеринде ийгиликтер болсун. Праздники. Желаем творческих успехов в работе. Мне сегодняшний день очень понравился. Мы отмечаем Бүгүнкү күн мага абдан жакты. Концерт көрдүк. Эң сонун күндөрдүн бири болду. Ойнодук, күлдүк. Чоң рахмат айткым келет. Все понравилось. Мы игрались в игры и веселились. Я хочу сказать большое спасибо. Жүрөк чакырыгы менен жакшылык жасагандар керемет адамдар. Алар айланадагыларына жылмаюу, жылуулук, мээримин тынымсыз тартуулап турушат. Познакомившись с Радой, да, мы вот вместе делаем, я считаю, очень хорошее, доброе дело, потому что... Рада менен таанышып калдым. Биз биргеликте абдан жакшы ишти жасап жатабыз. Анткени инсан кичинесинен калыптанат. Ошон үчүн балдарда кубаныч, жаркын күндөр көп болушу керек. Билесизби, балдар үйлөрүнө келсең, кичинекейлерде таптакыр эмоция жок. Сааттап секиртип ойнотсоң да алар сага 1-2 жолу гана жылмайышы мүмкүн. Себеби алар ымыркайынан таш буурлукка кабылды. Андыктан биз мындан ары өнүгүп, катарыбыз кеңейет деген үмүттөбүз. Бири-бирибизге жардам берүүгө баарын чакырам. Дальше нас будет больше, чтобы... И я также, на самом деле, призываю всех помогать друг другу. Өзүңдүн бир бөлүгүңдү башкаларга тартуулаган сайын кайра калыбыңа келип туруу шарт. Мындайда жакын адамдардын, айланадагылардын колдоосу керек. Бирок биздин ыктыярчылар баарынын эле көзүнөн бул сезимдерди таба алышпайт. По моему мнению, сейчас, мне кажется, не очень... Менимче азыр башкаларга жардам бергиси келген адамдар аз. Адамдар бир аз ак көңүл болушу үчүн баарын кайрадан баштоо керек. Анткени алар балдарды, башкаларды сүйө билүүнү кичине кезинен үйрөнүшү керек. Учились помогать с детства, прививать эту любовь к другим людям, детям. Биздин каарман юрист. Ал ишмердүүлүктүн эки башка багытын чогуу алып кеткенге жетишип келет. Бир жагынан боорукердик, меримдүүлүк, экинчи жагынан бекемдик, жыйынтыкка бет алуу. Ал мунун баарына кантип жетишип жатканын кесиптешинен билдик. Раду я довольно давно знаю. Мы с ней учились в школе. 11 лет учились в школе, и вот так случилось, что работали. Раданы көптөн бери билем. Ал менен чогуу 11 жыл бирге мектепте окудук, анан чогуу иштеп да калдык. Ал жакшы сапаттардын баарын өзүнө чогулткан адам. Эң жакканы адилеттүүлүгү, ойлогонун түз айтат. Ну, первое, то, что мне нравится, она справедливая. И еще вот такое качество, то, что всегда говорит все, ну, прямо. То есть говорит так, как думает. Ушул жылдары Рада өзүнүн кайрымдуулук иштерин жарыялаган эмес. Жакшылык жаса сыйлыгынан кийин аны көпчүлүк казакстандыктар таанып калды. Уюштуруучулардын почтасында өлкө аймагынан жакшылык жасагандар тууралуу 300дөн ашык кат келген. Алардын ичинен 12 талапкер тандалып алынды. Участие в премии «Делай добро» для меня было полной неожиданностью. Это был настоящий сюрприз для меня. Жакшылык жасап сыйлыгына катышуу мен үчүн күтүүсүз болду. Уюштуруучулар мага чалышып, шаар тургундары аларга кат жазганын айтканда гана мындай премия бар экенин билдим. Анан алар менин ишмердүүлүгүм тууралуу көбүрөөк билгилери келгенин да айтышты. Ал жакта бир канча номинация бар экен. Мени болсо ак жүрөк дегенине көрсөтүшүптүр. 7-канал жана ыктыярчылардын улуттук тармагы уюштурган республикалык сынакта мен 1-орунду алдым. Бирок муну мен жалпыбыздын, биздин шаардын жеңиши деп билем. Но я считаю, что это победа нашего города. Это наша общая победа. Для меня это была большая радость. Я очень обрадовалась, что у меня дочь достигла таких высоких оценок.
Кызым аябай жогору баа алганына сүйүндүм. Ал аябай таасирленип, көп адамдар менен таанышып, жумуштан эс алып келди. Кайрымдуулук иштерин, элге жакшылык жасоого дагы да шыктанып калыптыр. Было настроение, что он еще больше захотел заниматься тем, что нужно делать благо для народа, для детей. Бул жыл биздин каарман үчүн өзгөчө болду. Анткени кыска убакытта эле анын жашоосунда эсте калчу көп окуялар жүз берди. Алардын бири Уральск шаарында өткөн Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган Биздин күч биримдикте республикалык форуму. Да, действительно, это большая честь для меня стоять рядом с главой нашего государства. Это действительно великий Мамлекет башчынын жанында туруу мен үчүн чоң сыймак. Ал чынында эле улуу инсан. Жакын аралыкта муну сезе аласың. Мени энелердин облустук кеңешинин төрайымы болгон үчүн форумга чакырышкан. Ошон үчүн ал жака катышканым жөндүү эле болду. Президенттин жанында мени турсун деп чечим кабыл алышты. Заместителем председателя областного совета матерей, областной ассамблеи. Вот. Поэтому мое присутствие там было абсолютно логичным. И было принято решение, что я буду стоять рядом с президентом. Преданность, верность не заменит внешность. Берилгендик сырткы келбетти алмаштыра албайт. Бирок анын өң келбети да төп келишкен. Ал президенттин жанында турууга, аны карап турган элди тиктөөгө татыктуу эле. Биздин ушундай адамыбыз бар экенине сыймыктанам. На народ, который на нее смотрели. Рада Хайрушеванын көздөрү бакыттан жанып турат. Анткени ал сүйүктүү жубай, жана эне, жашоодо жолун тапкан адам. Убактынын тардыгына карабай, ал алдыда дагы көп иштерди жасоого белсенүүдө. Мы хотим провести интеллектуальное шоу для детей и сирот, чтобы они опять-таки стремились к знаниям. Жетим балдар билимге умтулуп, тигил же бул сабак, же адистик боюнча шыгын өнүктүрүү үчүн акыл таймашын өткөргөнү жатабыз. Ошондой эле жакын арада акылы кем балдардын интернатына барып, алардын талантын өстүрчү сынактарды уюштурабыз. Интернат для детей с нарушением интеллекта. И для них провести конкурс также на развитие их талантов. Ар бир адамдын кыялы бар. Аны ишке ашыруу үчүн ар ким өз дүйнөсүндө жашайт. Биздин каарманда четте эмес. Я хочу, чтобы мы все стали свидетелями того, что не будет детских домов, не будет домов престарелых, инвалидов, потому что балдар жана карлар үйлөрү жок болгон күнгө баарыбыз күбө болсок экен дейм. Муну көрөр күн алыс эмес экенине чын делибен ишенем. Я верю искренне, что мы все увидим это своими глазами. Рада Хайрушева балдардын көз жашы акпасын, тагдырдын оор сыноосуна кабылбасын, аларды күлкү менен кубанычтан эч ким айырбасын деп чын жүрөгүнөн тилеп келет. Анан дагы ал адамдардын келечеги өзүнүн колунда экенин айтып, өсүп келе жаткан муунга туура тарбия берүү керек дейт.